Техниканын өнүгүшү менен уюлдук телефондун ар кандай модельдеги заманбап түрлөрү чыгып, күндөн күнгө адамзат таң калтырган техникаларга күбө болуп жатабыз. Сенсордук телефондордун айнегинин сынышы, басылбай калышы көпчүлүктү түйшөлткөн маселе. Ошол учурда аны оңдой турган адистер жардамга келет. Аны оңдоочу жайлар көп болгону менен өз ишин мыкты билген адистер жана аппараттар, техникалар саналуу гана. Жакында эле Бишкек шаарына уюлдук телефондун бетиндеги айнегин алмаштыргандан кийин эч кандай бош жери калбагандай кылып жасаган техника алынып келинген. Мына ушундай телефон оңдоочу техниканы Сапарбек гана иштетип жатканын айтат. Өзүм иштеп атканыма 2 жыл болду, бирок 2-3 күн эле болду ачылганыбызга. Жаңы аппаратураларды алганбыз. Суга түшкөн экрандардын шлейфин замена кылгандарды чирип кетет, суга түшкөндө. Ошо аппаратура алып келгенбиз, которо турган. Өзгөчөлүгү бул ошол шлейфин чыгаргандан кийин кайра чаптап берет да, бул клейгеч өзүнүн определенный градусу менен ысытып чаптап берет. Ар бир уюлдук телефондун моделине жараша баасында ар кандай кылып оңдоп беришет. Көбүнчө Samsung жана Apple үлгүсүндөгү телефондорду оңдошоорун айтышат. Ал эми азыркы күндө жаңыдан чыгып келе жаткан модельдерди оңдоо бир аз кыйынга турарын белгиледи. Сырты сынса, ал переклейка болуп, минус менен өйдө да. Ичинен если суга түшкөн болсо, то шлейфин заменага экран жарым баасы. Суга түшкөн экрандарды негизи 5000–6000ден салышат. Анын жарым баасынан эле өзүм восстановление кылып берет суга түшкөндөрдү. Айпер Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нил ТВ, Таң Маанай.